азыркы учурда советтик доордон баштап азыркы учурга чейин кээ бир кишилер калпактын чокусун түшүрүп кийишет да. Бул дагы туура эмес деп айтып коюшум керек. Себеби илгери кыргыздар калпактын төбөсүн түшүрүп кийген мезгил бул өзгөчө мезгил болгон. Жөнү жок эле калпактын төбөсүн мындай ылдый түшүрүп кийген эмес. Белгилүү гана шартта кийген. Бүгүн аны кыргыздар баягы мода деп, баягы Европадан келген баш кийимдерден шляпанын элесинде түбүн тупуш деп төбөсүн басып кийип атат. Же болбосо азыркы ыңгайсыз абалда ошондой калпактын төбөсү бийик болуп, ошондой эле коомдук унааларга түшкөндө ошонун эсептенби билбейм, ошо төбөсүн түшүрүп кийишет да. Бул туура эмес. Себеби негизги мааниси кыргыздар жоготуу болгондо кыргызда аза күтүү белгиси катары калпактын төбөсүн түшүрүп коет. Бул эмнени түшүндүрчү? Кыргыздар жоготууга учураганда, аза күткөн учурда асказоом кулады деген түшүнүк бар. Бул ушундай бир эң жакын, эң бир бел болгон, эң бир баягы жашоодо түркүк тирек болгон адамын жоготкондо ошо асказоом кулады дейт да. Ошо асказоом тоонун кулашы бул ошол жанагы калпактын элесинде чокусу болот да. Ошо чокустун төбөсүн түшүрүп койгону, калпактын төбөсүн түшүргөн. Ошол асказоом кулады деп бул аза күткөнүн белгисин туюнткан. Илгери ошондой калпактын төбөсү түшүрүлгөн адамды көрсө, алыстан байкап, ошондо түшүнгөн экен бул киши аза күткөн мезгилинде экен деп. Анан баягы ошо жакынынан баягы аза мезгилин бүтүп, чоң ашын бергенден кийин анан калпактын кайра төбөсүн өйдө чыгарып кадимкидей анан кийчү да. Мына ушул нерсени илгерки доордо ошо кыргыздар баш кийимден, ошо калпактан эле көп нерсени окуп билип көрчү экен. Андан сырткары кыргызда дагы бакай калпак деген түшүнүк бар. Мына бакай калпак бул катардагы калпактардан өзгөчөлөнгөн, анын бою, тигилиши дагы, бою мындай чокусу, төбөсү өтө шокшокой бийик болот да. Бул бакай калпакты эми өзү аты атап тургандай, бул абдан кадыр өткөн элдик адамдар гана кийчү. Бунун мааниси ошо катардагы элден төбөсү көрүнгөн адамдар, демек ал кылган кызматы менен, көрсөткөн бир эрдиги менен, же болбосо бир даанышман, акылмандыгы менен бир элге жол көрсөтүп, баягы капилеттен сөз тапкан, караңгыда жол тапкан деп бакайды сүрөттөгөндөй, ошондой бир чоң кызмат өткөн адамдар ошондой бир даңазалуу деңгээлге жеткенде ошондой бакай калпак кийгизет. Себеби ушул элдин төбөсү көрүнгөнү ким экен деген суроо берилгенде деп калпагынан эле көрүп билип койчу экен да.